Кайрану кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, Халва шоу программасын баштайбыз. Барыңыздарга салам айталы. Жана бүгүнкү Халва шоу өзгөчө болоруна сөз берип өтөлү. Анткени дегенде өзгөчө инсандар келди десек болот. Аны эмесе дароо эле баштай берели. Бүгүнкү программабыздын коноктору менен тааныштырсак, оң тарабымда отурган биздин конокторду тааныштырып өтөлү. Үй бүлөлүк блогерлер десек болот, жубайы жана жолдошу бизде Сезим Алмазбекова жана Бектемир болот. Кочап коелубу, Кош келиңиздер. Рахмат. Сезим, кош келиңиз. Негизи эң алгач, мисалы азыр Инстаграмда, ошол эле ТикТокто көбүрөөк видеолоруңуз элдин көрүүлөрүнө баягы ээ болуп атпайбы? Эң алгачкы видео кандай болду эле? Эң алгачкы видеону мен жолдошумдун артынан жалдырап жүрүп тарткан. Тартып коелучу десем, анан макул болуп тартып, ошол биринчи видеобуз аябай көп просмотр алып, комментарийлер көп келген үчүн жолдошум уже өзү кызыгып калып, ушундай алып тарсак болот экен, сонун экен. Жаш үй бүлөлөргө мотивация болот экен деп ошол максатта кайра улантып кеттик да. Жакшы. Негизи бир күндө канча убакытты бөлөсүңөр атайын ушу видео тартыш үчүн? Биз атайын убакыт эле бөлбөйбүз, туруп эле тартып кое беребиз. Отуруп эле тартып, же тамак кылып атып тартып, же жөн эле үйдө бийлеп атып деле телефонду алып тарта коебуз, ушундай. Атайын убакыт бөлбөйбүз. Идеяларды ким сунуштайт көбүрөөк? Жашоодо кызыктуу окуялар болот го, ошолордон алып туруп эле тартып кое беребиз. Же болбосо үйдө тамак кылып атканда, же кино көрүп атканда бир кызыктуу моменттер болуп кетсе, телефон чыгара калып эле тартып кое беребиз. Жакшы, келиңиздер, Сезимге кочоп коелу, Бектемир, айтсаңыз, элге таанылган кандай экен? Элге таанылган сонун экен. Кимге эле жакпайт элге таанып турса, жакшы. Мындай өзгөчөлүктөрү аябай көп жардам тийди. Көп жерде көп жардам тийип, кээ элдердин астына ошентип чыгып атабыз. Мисалы, ушул блогер болуп баштагандан кийин достордун саны көбөйүп, ушундай нерселер болуп атабы? Ооба. Андай нерсе болот да обязательно. Тескерисинче достор жоголуп кеткен деп учурлар да болуп атабы? Жок, андай болгон жок. Наоборот, көбөйүп атат. Көбөйүп атат. Жакшы, анда кочоп коелу сиздерге. Келиңиздер, анда Сезим, Бектемир, сиздердин командага ат кое алышыбыз керек. Кандай ат коебуз? Лучшая семейка. Лучшая семейка. Командасы. Жакшы, кочоп коелу. Чынында эле мыктысыздар. Анда эмесе, мына ушул командага ата-андаш бизде дагы бир команда бар. Алар азыр командасынын атын айтыша элек, өздөрүн тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде конокту Кумарат дуэти, тактап айтканда Арсаяна жана Аскар Думанаевдер бизде конокто. Кочоп коелу. Кош келиңиздер. Арсаяна, кош келиңиз. Чоң рахмат. Сиздин атыңыз мага эң алгач көргөндө мындай сонун болду. Башкача болуп атабы? Башкача болду. Негизи эле ушундай коюлганбы? Жок, өзү Аяна. Аяна атыңыз. Фамилиям, получается, у меня фамилия этот Арстанбекова. И биринчи үч эмесин тамгасын алып туруп Арсаяна болуп калган. Сонун ат болуп калган. Ооба, сонун ат болуп калат экен. Келиңиздер, анда чыгармачылыгыңыздарда кандай жаңылык болуп жатат, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Азыркы учурда биз жаңы ыр жаздырдык. Азыр эми августтарда уже жаңы клип менен чыгабыз, буюрса. Жаңы клип, жаңы ыр менен. Жакшы. Өзүңүз болсо мындай сулуулук тармагында да эмгектенесиз. Өзүмдүн сулуулук салонум бар. Свадебный и сулуулук салон. Ал жакта жакшы эле болуп атса керек. Азыр тойлор көбүрөөк башталды. Ооба, тойлор башталды, иш дагы башталды. Жакшы, кочоп коелу Арсаяна үчүн. Аскар, кош келиңиз. Чоң рахмат. Чет өлкөдөн жаңы эле келдиңиз окшойт. Каяка барып келдиңиз, эмне кылып келдиңиз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Көп жерге барганга жетиштик. Ушул 2 айдын ичинде көптөгөн
дүйнөлүк масштабтагы жакшы иш-чаралар болду. Мода жумалыгы болду Москва шаарында, Сочи шаарына барып эс алып келдик дегендей. Анан Алматы менен тыгыз байланышта болуп, Казакстан менен иштешип келатабыз. Буюрса дагы көптөгөн өлкөлөрдү багындырабыз деген ойдомун. Анткени сентябрь айына дагы бир жерге барганга сунуш келди. Октябрда башка жерге, ноябрда башка жерге дегендей. Кыргызстандагы моделдик жаатты абдан жакшы. Келиңиздер Аскар үчүн дагы кол чабып коелу. Аны эмеси Арсаян, Аскар сиздердин командага ат коелу. Кандай ат коебуз? Ошо дуэттин эмеси эле болорсун аты. Кумарат менен калабыз. Кумарат командасы болсун, Жакшы. Аны эмеси урматтуу көрүүчүлөр, Халва шоу бүгүн өзгөчө шаңдуу жана кызыктуу болооруна ишенип турабыз. Анткени бизде лучшая семейка жана ошондой эле Кумарат командалары даяр. Оюнга даярбыз, бардыгы сиздер даярсыздарбы? Даярбыз. Анда баштадык. Аны эмеси, урматтуу көрүүчүлөр, биздин программабыздын бүгүнкү демөөрчүсү Nitro энергетикалык суусундугу Абдышата компаниясынын атамекендик өндүрүшү экенин сиздерге салып өтөлү. Жана бүгүнкү программабызды биз баштаардан мурун ушул суусундуктан ичип алып, энергия топтоп алып анан баштайлы. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, программабыздын эң алгачкы оюнун баштайбыз. Негизи бул учурга чейин Халва шоуну көрүп жүрдүңүздөр беле? Мен көргөн эмес. Сиз көрүп жүрдүңүз. Сиздер көрө элексиз. Мен келе калып эле аягына кеттик деп эле келип калдым. Анда көбүрөөк кызыктуураак болот экен да, көрбөй жүргөндөргө баягы кантип ойносо, эмне кылсам деп көбүрөөк ойлонушат да. Сезим мындай. Жүрөсүңөр го. Атайын кызыккан жокмун, ошол кызыктуураак болсун деп. Сезим анда сиздерге караганда мындай опытныйраак экен да. Чынында эле, эгерде бүгүнкү программабызда жеңүүчүлөрүбүз кайсы команда болсо, Нитродан сонун бизде белектер бар. Андыктан жакшыраак атаандашу керек, жакшыраак ойноо керек. Анда баштадык. Эң биринчи оюнубуз бул тамга жегич деген оюн. Кайсы командадан баштайлы? Жегич кандай деген? Опытныраак командадан баштайлы. Улуулардан баштайлы. Биз кичүүбүз наоборот. Ушинтип уят кылып салдым. Сиздер кичүүсүздөр, Биз 2096. Примерно ошондой эле. 2000ге жакын. Жакшы, анда каяктан баштайлы? Опытныйлардан баштайлы. Кыргызда улуулар сыйламайдабы бар да. Сиздер чечиңиздер, андан кийинкисин мындай Ошентип экөөбүз байгиче менен алышып калып калдык. Макул баштай берелик. Анда Кумараттан баштай берели. Баштай берели. Анда биринчи оюнубуз бул тамга жегич оюну. Шартын түшүндүрө кетейин. Сиздерге азыр суроолор берилет. Бирөөңүздөр ойнойсуздар, экинчиңер жардам берип турсаңар болот. Кантип жардам беребиз? Тапкан жардам, мисалы суроолорду берем. Болгону сиздерге бир тамга берем, ошол тамгадан баштап жооп бересиздер. Бир тамга бересиз, анан суроолорду бересиз. Суроолорго ошол тамгадан баштап жооп бересиздер. Ошол тамгадан эле башташ керек, Сиздерден ким ойносун анда? Аскар ойносун анда. Бул менен оңодо койсун. Аскар, сиз ойной бериңиз анда, Анда Аскар, сизге берилүүчү тамга бул П тамгасы. Бардык суроолорго П тамгасынан баштап жооп беребиз. Жооп беребиз. Башка эле бир сөздөрдү айтып. Ал деген тиги эме Африкага барганда ушундай тил менен сүйлөгөнбүз да.
орусча кээде кошуп кетирсеңиз болот, таппай калсаңыз, анда сиз жардам берип турасыз, таппай калган учурда сиз айтып кетсеңиз болот. Ооба, кошулуп кетсеңиз болот. Анда эмесе айта кетүүчү нерсе, ар бир оюнда убакыт чектелүү. Ошол убакыттын ичинде кайсы команда көбүрөөк жооп берсе, көбүрөөк ойноп жиберсе, ошол командага упай берилет да. Ошондуктан батыраак жооп бергенге таба калганга. Көбүрөөк сөз болуш керекпи? Көбүрөөк сөз айтылыш керек. Жок, бир эле сөз менен жооп бересиз. Всё. Даярсыздарбы? Анда эмесе баштадык, убакыт кетти. Биринчи суроо. Коомдун өңү кандай? Перламутр. Малайзияда машинаны эмне деп аташат? Паровоз. Поезддин канча эшиги бар? 5. Биринчи динозаврды каяктан табышкан? Перудан. Токмоктун борбору кайсы жер? Токмоктун борбору? Токмокто койсо. Пржевальск. Сиздин хайпты ким урдап кетти? Кызыктуу эмес фильм. Пила. Пила кызыктуу. Койдо эми. Пила. Депутатты ким окутат? Парта. Японияда тиктокерлерди эмне дешет? Пранкер. Эс алуу дегенди африкалыктар кандай аташат? Азыр Африкага барып келип атсадың. Фиквакуаду. Кыргыз футболчуларынын жакшы көргөндөрү кайсы? Жакшы көргөндөрү? Баягы жанагы. Убакыт бүттү. Убакыт бүтүп калды. Эмнени айтайын дедиңиз эле? Жаман Песня деп айтайын дегенмин. Айтып ийсеңиз болот, калмаксыз. Кандай? Боло берет, жооп бериш керек. Ооба, жооп бериш керек. Кыскасы, ошол баштап жооп бериш керек. Анын эмне болмады? Будан башкасы. Башкасы жок болсо. Мына ушундай суроолор болду, жана жооптор болду. Кумарат командасы ойноп бүттү. Ал эми азыр болсо лучшая семейка командасына кезек берели. Сиздерден ким ойнойт? Мен ойнойм. Сезим ойносун. Сезим. Сөз байлыгы көбүрөөк кичине. Сезим, сизге берилүүчү тамга бул Д тамгасы. Д. Оңой экен, Оңой, оңой. Көрөбүз. Анда Мякизак деген анда убакыт кетти, баштадык. Самолетко эмне алып алыш керек? Дарбыз. Исландиянын мыкты тамагы. Исландиянын мыкты тамагы даркан болурsun. Кризис качан бүтөт? Кризис декабрда. 92-95 бензиндин айырмасы? Д. Датасында. Французча той кандай аталат? Дой. Гаилери кандай адамдар? Кандай? Гаилери кандай адамдар? Долгайган адамдар айтпай, бизди кармайт Ал деген шаурма дамдуу же гамбургерби? Долман дамдуу. Кайсы өлкөдө пляж бар? Данияда. Гитараны кантип оңдосо болот? Дарактатып. Кыздарга кандай белек жагат? Кыздарга düşөс жагат. Эң акыркы акчага эмне аласыз? Домашка. Эң коркунучтуу фильм? Мен коркунуч кино көрбөйм. Дофа. Анжеликанын ырларын ким жазат? Данияр жазат. Адамдар десем, убакыт бүтүп калды. Мынакей, келгиздер кочоп туралы. Düşes келе biraz болот. Sen жүрөсүң. Düşөс да берген.
айтпайт да берди. Чынында эле сиздердин эсиңиздерде калган кызыктуу суроолор кайсы суроолор болду? Дөп арас болду. Гаилерби? Саңыздар үшін. Сиздерге кайсы суроо жакты? Мага Петросян жакты. Кайсыга жооп бердиңизби аны? Сизден хайп деген мурдады дедиңизби? Петросян утап кеткен дедиңиз. Ошол эң алдыңкы сөздөр болду. Мен ойлонуп аткамда кандай адамдар ушундай суроо келсе деп бир деп айтам деп ойлонуп атсам, гаилер туш келип калбады. Таңга жегич оюнунда көбүрөөк жооп бергендиги үчүн биринчилерден болуп, азыр биз лучшая семейкага 1 упай бердик. Кочоп коелу, Сиздерде маанай жакшы эле? Жок. Петросян болуп калсак. Молодоженам дорогу. Конечно, дорогу молодым. Бизде оюндар дагы көп. Ошондуктан дагы да болсо аракет кылабыз жана алдыга жыгылабыз. Кийинки оюнубузга кезек бере берели. Алло, сен кайдасың деп аталат бул оюнубуз. Ким азыр каякта экенин билбейт. Кеттик алдыга. Ана эмесе урматтуу көрүүчүлөр, Алло, сен кайдасың оюнунда азыр бизде лучшая семейка командасы ойнойт. Оюндун шарты сезимсиз көрүп отургандай экранга ар кандай жазуулар чыгат, тактап айтканда жерлер чыгат. Сиз Бектемирге жакындатып ошол жерлердин атын эле айтпайсыз, жакындатып баарын айтып берсеңиз болот. Бектемир табыш керек. Буга да убакыт чектелүү болот. Батыраак тапканга айтып бергенге аракет кылыңыздар. Эгерде кечке таппай калсаңыздар, кийинкиси деп өтсөңөр болот. Чындаңыз убакыт аз экен. Анда даярсыздарбы? Анда баштадык. Биринчи жер убакыт кетти. Биз баягы кыял болуп барбадык беле? Эме сууга. Бассейн. Кийинкиси? Мен тамак кылам го. Ошол жер эмне деп аталат? Мен тамак кылган жер. Кыргызчасы? Плов. Тамактан. Плов кыргызчасы. Ашкана. Дарактар көп, короче, чытырман. Токой. Кийинкиси? Эмени адамдар Садыр Жапаровду эме кылбады беле? Кош. Жок, эме отургузабыз деп эме кылышпады беле? Агуй. Жок. Ой. Кет. Митинг. Биз азыр кайсыл жерде отурабыз? Эмне деп отурабыз? Эмне үчүн келдик? Интервью. Кийинкиси? Биз эмеге барабыз го. Бир нерсени каттоого барабыз го, мамлекет. Айта бериңиз. Сон. Жок, мамлекеттик каттоонун орусчасы. Мамлекеттик каттоо. Мамлекеттик каттоо гана. Жок, орусчасын ошону орусча жазып коюптур. Орусчасын билбейт экенмин. Кийинкиси? Бул деген эме Америкадагы бир шаар. Америкада, Нью-Йорк. Жок. Канада, Манада. Жакшы. Американы Канада деп койду. Мен да ойлонуп атам. Мына ошентип Алло, сен кайдасың оюну. Бул команда менен ойноп бүттүк. Жакшы айтып берүү, жакшы табуу болду. Ал эми азыр болсо Кумарат командасын байкайлы, кандай болду экен, жана канча жерде туура таап атышат, сиздер да санап отурсаңыздар болот. Аны эмесе, Арсаяна, Аскар даярсыздарбы? Ооба. Бир аз көрүп алдыңыздар, оңоюраак болот болуш керек, Жок. Аян азыр мага Түшүндүрүп берген. эме Жанакычы эме деп. судым. Азыр байкайлычы, кандай болот экен. Аны эмесе даяр болсоңуздар, убакыт кетти, биринчи жер. Эме помидор, огурцы сажают. Грядка. Жок. Огород. Кийинкиси? Эме район бизде эме кандай? Октябрь. Жок.
эме деген далеко это находится. Аларча. Жок. Еще там эме бар. Цифра бар. Цифра. Район цифрами. Первомайский? Жок. Жок, это район емес. Ну, район. Один. Ага, кеңси. Далеко емес алай. Эме самый дорогой город Турцияда. Анталия? Жок. Стамбул? Жок. Бодрум? Жок. Каппадокия? Жок. Кеңси. Биз там бир комната кийим-кийимдерибизди керек эместерди салып салабыз. Сандык? Жок. Ошол эле буквадан башталат, бирок орусчага жакын окшойт. Санузел? Жок, бул эми. Билбейм. Жок, ал жерде. Жок, наверное, башкача го. Ладно, кийинкисин. Эмнени эртең менен шыпырабыз биз келиндер. Жок. Эшиктин алды. Башкача ошол, башкача. Дворик? Жок. Эшиктин алды? Ошо эшиктин алды кандай айтылат? Билбейм. Ами. Аны кеңси. Убакыт бүтүп калды. Корону билбейсиңби? Эми кайда билбейм корону. Турциядабы? Корону деген, например, бизде нарында коро деген, это коро для этих, для животных. Малдар үчүн да? Мал үчүн. Биз коро деп айтпайбыз, эшиктин алды. Биздики эшиктин алды деп айтылат. Биз түшүндүк да азырчы. Түштүктөр бири-бирин түшүнөт. Негизи Аяна жакшы эле айтып берди. Аскары көбүрөөк таба албай калып атты. Мына ошол болду. Ну я всегда виноват. Ошентип бул оюнду жыйынтыгын чыгарсак, лучшая семейка командасына дагы бир упай кетти. 2-0 эсебинде келе жатабыз. Жалпы жыйынтык чыгарсак, оюндар кызыктуу экен, жагып атабы? Уланталыбы? Ооба. Эмеге Кумаратым чыкпайт го. Бизди кесип эле койсуңар. Эми башынан баштап Жок, бизде дагы оюндар бар, ошондуктан аракет кылыңыздар, Бизде баягы помнишь эмелер менен Калыс Жакыповдор менен ойногондочу. Эң акыркы бир эле эстафетаны бүгүн балким дедим го. Балким башкача болушу мүмкүн, Ада эмесе кийинки оюнубузга кезек бере берели. Калпы чымбы деген оюнубуз бар. Калп айтканга кандайсыздар? жакшыбыз. Анда эмесе калпы чымбы оюнуна кезек берели. Калпы чымбы оюнубузга кезек келип жетти. Урматтуу биздин командалар. Жакшыраак угуп алыңыздар шартын, Менде мына ушундай карточкалар бар колумда. Ичинде болсо жазуулар бар. Калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден берем. Эки команда көрсөтпөйсүздөр бири-бириңиздерге ичиндеги жазуусун. Жана ошого жараша жазуу, кандай жазуу келсе, ошого жараша бир окуя айтып беришиңиздер керек. Кыска болобу, узун болобу, кыскасы өзүңүздөрдүн жашооңуздарда болгон бир окуяны. Чын деп келсе, чын бир окуя айтасыздар. Калп деп келсе, калп бир окуяны ойлоп таба каласыздарбы, билбейм. Калп болуш керек да, ал окуячы. Жана сиздер айткан окуяны экинчи команда табат. Калп экенин же чын экенин. В целом, Ооба. Бирок ошону таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек да. Карточкадагы жазууну таптырып албашыңыздар керек. Түшүндүңүздөрбү? Анда эмесе мен аралаштырып сиздерге карточкаларды берейин. Бирден алыңыздар. Көңүздөр көрүп алыңыздар, жана окуяны ким айтат дегенче алыңыздар. Аскар айтат. Жогоруда лучшая семейка командасы баштаган болчу, а сиздерден баштайбыз. Давайте. Эме бир окуя бар да. Бир жолу мода көргөзмөсү
болмок да. Анан кийин шоу программа өттү, эми модельдер чыгайын деп аткан учурда бир кызды жоготуп алыптырбыз да. Андан кийин эми модельдер мындай кичирээк эме болчу, мындай кичирээк жер болчу да. Анан кийин модельдерди мындай коридорго тизип койгон. Анан коридорго батпай эшикке дагы эме 4-5 жөө туруп калыптыр да. Анан кийин очередьти күткүчө бир кыз анда бир кыз жок. Анан кийин көргөзмөн кылып туруп эле, анан кийин аны издөөгө жөнөдүк. Издеп жүрсөк, чалсак телефону өчүк, албайт. Анан издеп жүрөбүз. Анан эмеси келе калды. Эжеси менен байкеси милиция менен келе калды. Алардан эмне болду десек, алар кызыбыз жок деп мындай билгендей эле келе калышты да. Анан кийин ошентип издеп, анан издөөгө салып, анан милициялар менен эме разборка болуп, 13 жаштан 30 жашка чейин балдар кыздар бар. Анан кийин кичинекей кыз болсо аны урдап кетсе өлдүк да деп. Анан кийин көрсө 24 экен. Анан ойлоп койдум. Анда кала берсин деп койдуң. Анан жакшы эле болуптур. Сен багыңды ачып берген турбайсызбы? Мына ушундай окуя болгон экен да. Эми бул окуя калппы, чынбы? Калп. Акыркы жообуз Акыркы жооп. Келиңиз, карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Чын экен, Билишим келип калды. Ооба, билбейм, жооп келип калды. Бул болгон окуя, Ушу эми может кетерде чалып койгонбу, эмне иш болуп келип калды. Мына ушундай. Чыгып келип калды. Сонун окуя. Сонун окуя. Эжеси кайта келип калды дейби? Мындай чалган окшойт да, өзү Бирөө жолбосо карточка чалкан келе. же эмне болгон? Же может тияктан чалышкан эме куда эмне эле? Кулдугубуз Кудалар бар. бар, кулдугубуз бар деп чалышкан. Балким. Сен айтып бер. Мына ушундай, азыр Кумараттыкын экинчи команда таба албай калды. Эми сиздерге кезек берели? Мадемуазель. Түрбелеле. Көчү бизде бир окуя болгон да. Айта берейин да. Биз эмеде жаңы үйлөнгөнүбүзгө бир 4 ай 5 ай болгон. Анан түндө уктатканбыз да. Түндө уктатсак бул түшүндө түш көргөнбү же бирөө менен урушуп атканбы түшүндөчү. Бир маалда мен ушунда кырып эле мандайынан уруп салган. Ушундайынан уруп салганда мен келип, жок бетиме тийген эмес, нал жериме келип тийген да. Жок, муерге. Жок, ошо короче түшүндө бирөө менен урушуп атканда вродечи, анан кийин өңүндө мени уруп жиберип атпайбы. Мен чоочуп туруп кеттим да, түшүнбөй калдым эмне болгончу. Деп карасам, может, өзү да чоочуп туруп кетти да, анан кийин мен ыйлап баштадым да, сиз эмнеге мени урасыз? Түшүң, сиз атайын урдуңуз десем, бул мени карап кыткырып күлөт да, как будто атайын ургандайчы. Кыткырып күлүп атат. Мен ыйлап атам, бул күлүп атат. Анан кийин ошентип кечирип койчу, мен түшүмдө бирөө менен мушташып сени ура бериптирмин деп жатып калган. Ошо менен эртең менен туруп айтсам, өзү ишенбейт да кайрачы. Андай окуя болгон жок деп айттым да, сиз эме эртең менен күлбөдүң, эме кечинде күлбөдүңүзбү мени шылдыңдап десем, бул андай окуя болгон эмес деп тана албай жумушуна кетип калган. Түшүңүздө мушташасы менен дебедиң да сен. Нерсе деп. Мына ушундай окуя. Бул калппы, чынбы? Калп. Давай этот чекаться. Ты проиграешь мне. Калп эмес, чын. Давай. 1, 2, 3. Чын. Демек, акыркы жообуңуздар чын, Ооба. Деп Карточкаңызды ойлойм. көрсөтүп коюңуз. Так было. Чынында эле. Түшүндө бирөө менен мушташып аткан да. Оча коёбу, Ошол менен жалпы эсеп 2-2 болуп теңелип калды,
ошондуктан сиздерге чамдаңыздар деп айткан болчумун. Дагы ушундай оюндар уланат. Оюндар жок атабы? Ооба. Уланталыбы? Эми азартка кирип атабыз. Аракет. Анда эмесе кийинки оюндарыбыз мындан да кызыктуу оюндар. Алло доске оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Нитро. Күч-кубатыңды башкара бил. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, алло доске оюнун баштайбыз. Шарты боюнча эки команда бири-бириңиздерге бир тамга айтышыңыздар керек. Ошол тамгадан башталган бир адамга байланышка чыгабыз. Ал адамга чалып, сиздер бизде суроо чыгат, бир суроо чыгат, 3 жообу бар варианты менен. Ал адам алгандан кийин санап баштайбыз. 30 секундтун ичинде суроону угуп, жооп берип жетишиш керек. Бир эле суроо беребиз. Эфирде экениңиздерди дароо эскертип айтып коюңуздар. Азыр жогоруда биз Кумараттан баштаганбыз, азыр лучшая семейка сиздерден баштайбыз, Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар, ошол тамгадан башталган адамга чалыш керек болор. Халва хыд. Эң башкы тамга менен башташсын анда. А тамгасы менен. А тамгасын бересиздер. Атабызга чалабы. Атабызга чалабы. Бизге деле жеңилирээк белгиле. Мягкий знак берип албалады. Атаңыздын аты ким? Алмаз. Алмаз. Макул чалыңыз. Звук коюп коюш керек, Ооба, үнүн чоңойтосуз. Микрофонго жакын кармаңыз. Мынакей. Суроо чыкты. Эмне деген бул? Суроо. Алло, ата. Азыр сизге бир суроо айтам варианттары менен. Эркиндей чыкчы, угулбайт экен мунуңан. Азыр. Эркиндей номер менен чыксаң, Мага чалып коюңузчу анда. Азыр мага чалып койсун. Просто меники ошко атамдыкы билайын. Жок, ошондо мындай. Не то болуп калат экен да, атам өзү чалсын. Бир көз ирмем канчага созулат? Көз ирмем ошондо эмне болуп калат? Мындай. Бир көз ирмен болуп өткөдөт го? Жок, бир көз ирмен болуп өткөдөт го, ошол мезгилде айтып атат бул жерде. Ал любой убакыт созулушу мүмкүн. Кандай деген ал? Мгновение что? Ушундай атайын бир логический суроо экен да. Бир көз ирмем канча убакытка созулат? 60 секунд, 30 секунд, 90 секунд. 60 секунд, 30 секунд, 90 секунд. Бир көз ирмем канчага созулат? Бир көзүмөн деген өзү, бул бир көз ачып жумууда. Бирок өзү бул көзүмөн өзү минуттага секундага эсептелбейт. Бул көзүмөн деген турмуштагы логический боло турган болсо. Убакыт аз ата. Убакыт аз. Башынан өткөн окуялардын баардыгы бир жашоо бул турмуштагы бир жашоо бул бир көзүмөн болот. Ошондо канча секунд? Секундунан. Секунд болбойт да, 30 секунд. Жок, ошо. Ошо 1 секунд болуш керек экен да, бу жерде 60, 30, 90 секунд бар экен. Бирөөнү айтсаңыз? 60 секунд анда 1 минут алат да. 60 секунд. Рахмат ата. Кабыл алдык. 60 секунд деди, Бир эле суроо. Ооба, бир эле суроо. Атаңыз чынында туура айтты. Суроону жок, мисалы түшүндүрүп бергенин айтты да. Мен азыр жообун айта элекмин азырынча. Мисалы, ошол бир көз ирмем дегенде кандай түшүнөбүз деп эфирден сырткары суроо берип калбадыңыздарбы? Чынында бир окуя болуп өткөн нерсени бир көз ирмем деп айтылат экен. Атаңыз ошо баягы түшүндүрүп бергенин туура эле айтты. 60, 30, 90. 60 секунд деп жооп берди атаңыз. Баягы бир аз мындай эле айтып койду окшойт. 90 секундка созулат экен бир көз ирмем. Бирок түшүндүрүп айтып бергени туура болду. 0,5 балл. 5 балл болуп калат экен. Ооба, бул жерде туура эмес болуп калды. Шашып калган үчүн 60 деп койду окшойт.
негизи түшүнүк ошондой экен. 1 минутта деп эсептеди окшойт 60 секунд. 1,5 мүнөттүк нерсе, бир көзүр мен 1,5 мүнөттө болот экен. Кийин мага айтып жүрөсүң да 1,5 мүнөттө. Мына ушундай. Аны эмесе сиздер бул жака бир тамгайтыңыздар, эми бул жактын доскелерим же туугандарым. Сиздер башкы тамганы берсеңиздер, биз аяк жагынан берели. Акырын. Не, твердый знак, да? Ю, я. Мен деген тамганы аябай жакшы көрөм да. Экскаваторду аябай жакшы көрөм. Яны берейин десек, ядан өсүмдөр аздай эми. Эден бере берели. Э деген таанышыңыздар бар болуш керек экен. Кыргыздарда элер көп эле. Келгиза, карап көрүңүздөр, кимге чаласыздар, өкүңүздөрдөн контакттарды карап көрүңүздөр. Так. Дегенде менде биринчи Элизатча чыкты. Элизатчага чалайлыкпы? Да. Эльзат, Элизатча ой биздин жакшы эжекебиз, вокалдан берген педагог. Доскебиз. Вокалдан берген доскебиз. Үнүн чыгарып алыңыз, микрофонго жакын кармап, Суроо чыга элекпи? Суроону чыгарып берип коюңуздар бизге. Да, окуп албайм азыр эми. Том Хэнкс биринчи жолу кайсыл тасма үчүн Оскарга талапкер болгон? Йой, большой Форест Том Гамп. Хэнкс деген ким эле? Аполлон. Хэнкс. Буну билбейм. Жок, ачалайбы? Короче, Оскар алган. 30 эле секунд бар экенин эскертиңиз, дароо. Не подведите нас, Элизатча. Албай койсо. Албай койсо башкага чалат жок. Киномандар ким бар эле бизде? Элизатча 30 секунд. Том Хэнкс биринчи жолу кайсы тасма үчүн Оскарга талапкер болгон? Первый большой, Форест Гамп, Аполлон 13. Том Хэнкс. Том Хэнкс биринчи жолу кайсы тасма үчүн Оскарга талапкер болгон? 30 секунд болбойсузбу? Большой. Да, большой, Форест Гамп и Аполлон 13. Большой, Форест Гамп, Аполлон 13, да? Том Хэнкс. Убакыт аяктап баратат. Убакыт аяктап баратат. Форест Гамп го дейм анда. Форест Гамп, хорошо. Форест Гамп. Форест Гамп. Том Хэнкс биринчи жолу кайсы тасма үчүн Оскарга талапкер болгон? Большой, Форест Гамп, Аполлон 13. Сиздин эжекеңиз Б вариантын туура деп эсептеди, Форест Гамп деп эсептеди. Өзүнүн туура жообу большой экен. Я знам да, вот большой. Ага чейин, ага деле кол чабып койду. Ооба, туура эмес болуп калды. Алло доски оюнунда эки команданы тең. Эми кийинкисин Форест эме деп жазады, Форест Гамп деп тартат кийинки киносу. Ооба, эки команданы тең чалган адамдар туура эмес таап калды. Ошондуктан бул оюнда эки командага тең эч кандай упай берилбейт. Макул эки. Өзүңүзгө кол чабып койгула. Кол чабып койгула. Эч кимди Бул жерде силер ойногон жоксуңар да, силер чалган адамдар ойноду да. Кийинки оюнубузга кезек берели. Оозумдан окуу оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, кызыктуу оюнубуз башталды. Анда эмесе, урматтуу командалар, Оозумдан окуу оюнуна кош келиңиздер. Бизде Кумарат командасы. Арсаяда азыр сиз эч нерсе укпайсыз, сизге музыканы коебуз. Наушниктен отурат. Ал эми Аскар, сиз экранга чыккан сөздөрдү оозуңуздун кыймылдоосу менен гана айтып беришиңиз керек. Колуңузду кыймылдатканга мимика, жест колдонбойсуз. Бирок эми слух айтам да. Ооба, үнүңүздү чыгарасыз, бирок кыйкырганга болбойт. Ооба. Буга да убакыт чектелүү, кечке таппай калса, кийинкиси деп өтсөңүз болот. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе, даяр болсоңуздар, убакыт кетти, баштадык.
Шоппинг. Шопинг. Шоппинг. Шоппинг. Шопинг. Шоппинг. Екisi. Балет. Марлен. Балет. Мален. Екisi. Трак. Голбой. Тор. Koşarken голбой tasın. Трактор. Трактор. Да. Селфи. Селфи. Сельвы. Фи. Сельвы. Фи. Фи. Вы. Фи. Вы. Сельфы. Селфи. Екisi. Нитро. Нитро. Selfie болчу. Selfie. Селфи. Мына ушундай отуруп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде Кумарат командасы мына ушундай ооз менен окуу оюн ойноп бүттү. Азыр кийинки кезек мына ушул лучшая семейкага берели. Аны эмесе, даярсыздарбы Сезин? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, баштадык, убакыт кетти. Чыгарып берип коюңуздар. Бургер. Мукер. Бургер. Мукер. Бургер. Бургер. Букер. Бургер. Бункер. Бургер. Путкер. Бошыңыз. Өзіңіз логический ойлаңыз. Опера. Опера. Ага. Комбайн. Оп. Ком. Опер. Комбайн. Геңсе. Геңси. Фотограф. Фотограф. Көл. Көл. Мақұл. Балык. Мақұл. Марус. Мақұл. Ару. Геңсе. Геңси. Батарея. Геңсе. Геңси. Домофон. Самовар. Домофон. Геңсе. Геңси. Бургер кайрале. Бургер. Бункер. Путкер. Бургер. Шаурма. Геңсе. Шаурма жейсіз қой өліп талып. Геңсе. Уақыт өтті. Нитро деп. Бургер десем. Мен бургер жейт деп есім. Деп қоймайсың ба кішіне? Айттым ғой. Шаурма жейсіз қой ұрысы. Шаурма жейсіз қой дейді. Шаурма, мен сөз Бургерді. Шаурма жейсіз қой деп қойды. Сізде ұршып аттық әдеме кейіп отырғандар. Ооба. Көзінен білем да мұнша. Ұршып атты сізде. Қана көзіне қарап қойды. Деміне шүтігесің, Мұна үшінде сауда ойын болды. Үрматтері көрушілер өзімден оқу ойынын жиынтықтайыз, жана жиынтық шығарсақ. Бұл ойында біріншілерден болып Кумарат командасы ойнаған болчу, алар бір сөзді тура атап алышты. Ал эми лучшая семейка командасы 3 сөзді тура атап алышты. Болча олар. Жана бұл ойында бір ұпайды мына ушул лучшая семейкаға беребиз. Жана кийинки оюнубузга дароо өтөлү. Кийинки оюнубуз крокодил ойыны.
Крокодил ойынын бул учурга чейин ойноп жүргөн болушуңуздар деле керек, Жогорудагыдай эле болгону бул жерде кыймыл аракет менен көрсөтүшүбүз керек. Эч кандай сөз чыкпаш керек. Азыр болсо бектен бир көрсөтүп берет экенсиз, сезим табасыз. Буга да убакыт чектелүү. Тура каласызбы, отура каласызбы, кыскасы бул өзүңүздөрдүн жөндөмүңүздөргө жараша болот. Анда эмесе баштадык. Даярсыздарбы? Убакыт кетти, чыгарып берип коюңуздар. Куш. Чабалекей, акку. Самолет. Не колуңуз шу? Жөн отуруңузчу да. Самолет. Чайка. Куш. Кеңсе. Кеңсе. Чымчык. Тотугуш. Чычкан. Самолет. Потолок. Эшик. Айнек. Айнек. Эшик. Башкачасы. Айткан болбойт. Сүйлөгөн Эшик, болбойт. айнек. Не? Стекло. Диван. Кресло. Диван. Ташок. Отургуч, стол. Диван, да. Кеңсе. Кресло, диван. Все. Не, кыпчыгыч. Степлер. Машина. Руль. Машина. Руль. Кеңсе. Руль. Бул түшүнбөйт аны. Кеңсе. Убакыт бүттү. Болду, ключту көрсөтүп атсам деле. Ключ. Могу терезе болчу. Терезе мен айнек бир эле го. Просто терезе менен Өзүн айтыш керек, терезе деп чыккан бизге. Жана кыргызча, орусча да ошондо болду го. Айнек деген ал стекло деп айтып атпайсызбы, ошол да. А терезе берки терезе да, үйлөрдүн терезелери болот, башка нерсе терезе Бияка болот. көрсөтөйүн десем жок экен да. Айырмасы. Жа кагазда көрсөтөйүн Айтым десем жок. мен көрсөтүп берейин деп. Анда эмесе улата берели, кийинки Кумарат командасы кандай ойнойт, кандай көрсөтүп беришет, кандай табышат, байкайлы. Кумарат командасы даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар баштадык, убакыт кетти. Чайник. Эме, пиала. Ошто эмес. Бишкекте. Чыны. Сүйлөгөнгө болбойт. Подавод. Эмне ал? Чайбы? Бокал. Вино. Кожа. Кыргызчасыбы? Тер. Ал эмне? Жамгыр. Душ. Кровать, диван. Диван. Не ал, кичинекейби? Стульчик. Диванчик. Кресло. Стойка. Шнур. Черный. Шнур черный. Кабель. Кеңсе. Ат. Ал эмне? Эки мындай мүйүзү барбы? Эки кулагы барбы? Зайчик. Ал монтебе эки кулагы менен. Эшек. Корона, королева. Кыргызчасы. Королева. Эме. Королева кыргызчасы кандай болот? Бул эмне жок. Королева. Билесиң? Билемби? Ооба. Эме деген. Убакыт бүттү. Билбейм. Канаша. Билбейм. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтык чыгарсак, биринчилерден болуп бизде лучшая семейка ойногон болчу. Алар 3 сөздү туура таба алышты. Кочап коелу. Ал эми азыр Кумарат командасы ойноп өттү. Алар 5 сөздү туура табышты. Ошол менен бул оюнда биз Кумаратка 1 упайды бердик. Кочобалы.
Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, жалпы жыйынтык чыгарчу убакыт келди. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Сиздер да санап отурган болсоңуздар, упайларды эсептеп отурган болсоңуздар, анда билдиңиздер болуш керек. Кеттик алдыга. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтык чыгара келсек, эки команда бүгүн өзгөчө сонун ойношту десек болот. Халва шоу программасында бүгүн эки команда тең жеңүүчү болду. Азаматсыздар, бирин-бири отурушуп, мына ушинтип жыйынтык чыкты десек болот. Ошондуктан бизден Нитродан сонун бизде белектер бар. Утуучуларга ичинде белектер бар болчу, анан экиге бөлүп койдук. Келиңиздер, бирден алыңыздар. Нитро энергетикалык суусундуктарынан сиздерге сонун белектерди бердик. Сиздерге бүгүнкү оюн жактыбы? Сонун, абдан сонун. Энергия да топтодуңуздарбы? Анда жакшы жаккан болсо биздин көрүүчүлөргө да жакты деген ойдобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн лучшая семейка командасында блогерлер Сезим Алмазбекова жана Бектемир Болот болду. Ал эми Кумарат командасында Кумарат дуэти Аскар Думанаев жана Арсаяна болду. Барыңыздарга чоң рахмат, келип бергендигиңиздер үчүн, сонун оюн курдуңуздар. Дагы да болсо келип туруңуздар, Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Айпир Адамкулова болдум. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.